Саламатсыздарбы? Бүгін 7-ші каналдың 7 күн деген программасында біз өтіп баратқан аптаның негізгі оқиғаларын талдағанға харакет қылабыз. Бізде қонақта белгілі журналист Есенбай Нұрышев. Рахмат сізге. Демалыш күні, шенбі күні уақыттап келгеніңіз үшін. Өтіп баратқан аптадағы жаңалықтарды мен 3 топқа бөліп алдым. 6-7-8-ден қылып. Бірінші тоғын мен оқып көрейін. 22 ноябрда кече күнү филармонияда Кыргыз прокуратурасынын 100 жылдыгы белгиленди. Анын алдында Шаан Шөкөт менен Кыргыз милициясынын 100 жылдыгы белгиленген. Дегеле 100 жылдыктын ар башка уюмдардын, ар башка мекемелердин 100 жылдыгы белгиленип атат. Анткени дегеле Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгы быйыл бүт. 24-жыл. Бир жума мурда 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү эле. Анын алдын ала жыйынтыктары белгилүү болду, бирок расмий жыйынтык толук жарыялана элек. Бака шаарында 11 ноябрдан 22-сине чейин, бирок бүгүн дагы уланып атат дейт, бир күнгө улантыптыр. Бириккен Улуттардын климат боюнча бийик жолугушуусу болуп өттү. Ага Кыргызстандагы ар башка деңгээлдеги өкүлдөрү барып, катышып келди. Кыргызстан азыр жашыл экономикага өтө көп көңүл бурууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 20 ноябрда журналисттерди чогултуп, ага белгисиз адамдар кат жиберип, эгер алар койгон талапты Ташиев аткарбаса, анын өзүнүн жана үй бүлөсүнүн өмүрүнө коркунуч жаралат деп билдирген экен. Ташиевтин айтымында акыркы 4 жылда президент Садыр Жапаровдун өмүрүнө дагы 2 жолу кол салуу даярдалган экен, бирок коопсуздук кызматы ал аракеттердин алдын алыптыр. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы спикер Канат Исаевди 4 декабрга чейин СИЗОдо кармоо тууралуу чечим чыгарды. Ал 20 ноябрда кармалып, уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган деп күнөөлөнүүдө. Бирок кармалганы кийин гана белгилүү болуп атат. Ушулардын ичинен мына бүткүл 24-жыл үчүн жана өзгөчө мына октябрь, ноябрь айлары үчүн 100 жылдыкко Кара Кыргыз автономиялык облусу жөнүндө кандай деп эмне деп айтыласыз бул маареке жөнүндө 100 жылдык? Бул маарекенин белгиленбесе болбойт эле да. Кыргыз чындап келгенде Кыргыздын мамлекетин бизге улуттук бир мамлекетибиздин түптөлүшү ошол Кыргыз автоном облусунан башталганда негизинен. Анан бул маарекенин жөн эле катардагы бир окуя сыяктуу кетирип койгондо туура эмес. Анан жанагы милициянын, прокуратуранын, башка органдардын маарекелери дагы дал ушул окуяга байланыштуу да, түздөн түз. Анан дагы бир топ окуялар болду, бир топ иштер болду. Маселен, жазуучулар союзу өздөрүнүн 90 жылдыгын белгиледи. Бул дагы ошо Кыргыз автоном облусунун уюшулганына байланыштуу. 10 жыл кийин уюшулган экен. Бирок кыргыз адабияты негизинен Октябрь революциясына чейин эле башталган, журналдарга таяк баякка чыккан чыгармалар болгон да, ишен Арабаев, маселен, жанагы Зилзаланы чыгарган, бастырып чыгарган Уфадан, таяк баяктан деп. Ошончо да расмий түрдө ошондой болгон экен. Анан ушул мааракеге бизди бир жагынан таң калтырганы, бир жагынан кубантканы, ушул мааракеге Акылбек Жапаров өзү келип сөз сүйлөдү. Жазуучуларга да. Анан бир топ үмүттөнө турган жакшы нерселерди айтты. Журнал чыгарып беребиз, каржылап беребиз. Атүгүл жазуучулардын калем акысын төлөп бергенге чейин жардам беребиз деп айтты да, көп нерселерди айтты. Мунун баары башка да көп нерселерди айтты. Анан ошол эле мезгилде жазуучуларды дагы мен бир кичине өзүңүздөр активдүү болуп, азыркы заманды, учурдагы заманды көбүрөөк жазсаңар, айтсаңар депчи. Анан жазуучулар баары областтардан, жерлерден келди. Анан ошолордун баары ыраазы болуп кетишти. Бул 30 жылдын ичинде мындайды көргөн эмес элек. Бизде бар турбайбызбы, бизге да көңүл бурат турбайбы өкмөт деп жакшы маанайда, жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен кетишти да. Мунун өзүн бир кандай десем, бир позитив катары өткөн аптадагы бир жакшы
орчундуу окуя катары айтып койсок болот. Анан мына кече эле сен экөөбүз катыштык мамлекеттик резиденцияда журналисттердин баарын топтоп медиа форум болуп өттү. Бул баягы кыргыз туусунун мурдагы эркин тоонун ошол 100 жылдыгына байланыштуу. Бул да эркин тоо дагы ошол Кыргыз автоном областы менен жашташ тең курбу десек болот. Ошону өзүнчө кылалы, өзүнчө бир сөз кылалы балким. Ошонун урматына дагы айтып берди. Ал жерде дагы Эдил Байсалов сүйлөп бир топ жакшы нерселерди айтты. Эми иши кылып өтүп бараткан аптада ушундай бир бизди кубанта турган, кичине үмүттөндүрө турган ушундай жакшы бир окуялар болду. Себеби мамлекеттин башында тургандар, бийликтин башында тургандар көңүл буруп анан айтып атканы эми канчасы аткарылат, канчасы кагаз бетинде калат, ооз жүзүндө калат, аны аман болсо көрө жатарбыз. Бирок ушунун өзү жакшы нерсе болду деп эсептейм да. Баары бириккенде мындай бир эме болот да, мультипликативдүү деп коебузбу? Ооба. Милиция аябай парад менен бирдеме кылды, шан шөкөт менен аябай, прокуратура, филармония тигинтип атат, жазуучулар биягында. Жалпысынан жаман эмес, наверное. Ушунун баары баягы Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгынын шарапаты да. Ошого байланыштуу көп нерселер айтылды, жазылды. Анан эми биздин баштапкы ошол 20-жылдар ушул автоном областын түзүү, тоолуу облус түзүү боюнча ушул идеянын башында турган ишмерлер жөнүндө дагы президенттин өзүнүн жарлыгы чыкты. Биздин аталар деп. Бул дагы негиздөөчү аталар деп. Бул дагы чын-чынына келгенде жакшы маанай жаратты, жакшы иш болду, жакшы демилге болду, жакшы идея болду. Себеби ошол Кыргыз автоном облусун түзүү боюнча башын өлүмгө байлап, Сталин менен кагышып, тияктар менен тартынбай айтышып жүрүп, көбү бардыгы ошолордун баары репрессияланып кетти. Кийин бирок негизин түптөп берген ошол кишилер болду. Аларды айтпасак, аларды эстебесек, биз үчүн азыркы муун үчүн бул кечиримсиз иш болмок. Ошон үчүн жалпысынан алганда мына бул өтүп бараткан аптадагы ушундай мааракелерди жеке менин көз карашымда ушундай көз караштан, ушундай турумдан туруп бааласак болот. Ошол кезде мына кыргыздар Москванын демилгеси менен болуп атат, жанагы орусча айтканда размежевание деп. Көчмөн болгон үчүн көп түшүнчү эмес да көчмөндөгүнүн эмесин, маңызын. Ошон үчүн бөлүнүп кеткен. Кыргыздар биякта жашагандар жанагы Түркистан автономиялык республикасы деп, анан Кыргыз деп жанагы Семиреченский эме деген Жети суу деген эмеге бөлүнүп кетип түшүнгөн эмес. Ошонун баарын Москвага барып түшүндүрүп атып, анан бөлүнүп атпайбы 24-жылы. Эми кээ бир терминдерди айтып атат, жанагы өзгөчө Кара Кыргыз деген, Кара Кыргыз автоном облусу деп түзүлгөн. Бул Кара Кыргыз деген эмнени билдирет? Анан качан чыга койгон деп, эми кээ бирлер айтып атат, атайын ушинтип чыгарган деп. Бул Кара Кыргыз деген термин мына Чокон Валихановда, андан кийин мына Радловда, ошолордо айтылып атпайбы? Кыргыздар өзү келгенде ушундай деп, Кара Кыргыз деп, ошол жактан келаткан термин экен. Аны ошол тиги Казак, Кыргыз АСРинен, Түркстан АСРинен бөлүнүш үчүн эле биздин жанагы саясий ойлоп тапкан деп. Ишмерлер, биздин жанагы аталар ойлоп таба койгон эмес. Ошол жактан келаткан бул терминде. Анан ошолорду пайдаланып, ошолорду аргумент кылып, далил катары келтирип, иши кылып Кыргыз өзүнчө автоном облусу болуп, ошондо Кыргыз АСРинин катарына да кирбестен, ошондон чыгып, подписи аралашып кетмек. Россиянын курамында өзүнчө автоном болуп атпайбы, автономиялуу область болуп. Эми бул жерде дагы көп нерселерди айтса болот. Ошондо деле кыргыздар өздөрү тытышып, талашып, тартышып, эң негизги маселе ушул болгон да. Жана Кыргыз АСРинин курамында кала беребизби, же болбосо өзүбүзчө бөлүнүп чыгабызбы деп. Анан эки жак болуп кармашкан булар. Анан ошондо негизги эле
идея, негизги эле максат өзүнчө мамлекет болуш, өзүнчө республика болуш, өзүнчө бир автономия алыш жок дегенде ушул максат болгон да. Ошого көп ушул идеяга көбү бүт өмүрүн сарптады. Анан акыры жүрүп Кыргыз АССР болду, Кыргыз ССР болду. Анан мындай 91-жылы келип өзүнчө көз карандысыз мамлекет болдук. Ошол кезде мисалы үчүн мына кээ бир тарыхчылар айтып атат, Каракалпак автономиялык облусу менен Кара Кыргыз автономиялык облусу бир эле мезгилде түзүлгөн, бирок Кара Кыргыз автономиясындагы экономикалык өсүш, өзгөрүүлөр ылдам болгон үчүн, көрүнүктүү болгон үчүн кийин 2 жылдан кийин АССР болуп, анан 10 жылдан кийин СССР болуп атат. Каракалпактар анчалык өнүгө албай калгандыктан ошо бойдон облус бойдон калган деп. Бу жерден негизинен биздин ошол тиги Жусуп Абдрахманов баштаган, биздин ишмерлерге тарыхый жактан, таазим кылышыбыз керек да. Мына ошолор менимче баягы комсомолдун 3-съездинде Жусуп Абдрахманов Ленин менен бирге отуруп калып көпкө чейин аңгемелешкен экен да. Ким силер кимсиңер, андай мындай деген сыяктуу сөздөр козголсо керек да. Ошондо Кыргыздын тарыхын айтып анда бүт барын. Болбосо негизинен ошол октябрь төңкөрүшүнөн кийин эле бул жалпы Орто Азияны, жалпы Түркстанды, эски Түркстанды Сартстан деп атайлы деген идеялар болду. Товарищам Сартан Востока деп Ленин өзү кайрылган, туурабы? Анан ошолор чаташкан ошондой бир түшүнүктөрдү, терминдерди туура түшүндүрүп, бул каяктан келаткан эл, кече эле дүңкөтүп тиги чыга калган эмес, же тоодон түшө калган эмес, байыртан келаткан эл. Мына тарых бар, андай мындай деп ошону көрсөтүп отуруп, биздин тиги жанагы баштоочулар, биздин ата бабалар ушуга жетишкен да. 100 жыл мурда, ошон үчүн дайым эскерип, дайым айтып жүрүш керек муну. 100 жылда бир жолу эмес, 10 жылда бир жолу эмес, андан көбүрөөк эстеп жүрүш керек. Экинчи топко өтөлү, жаңылыктардын экинчи тобуна. Мына Эсенбай айтып кеттиңиз, кечөгүнкү форум жөнүндө. Кече күнү медиа форум өткөрүлүп, анда министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жергиликтүү пресса жоюлганына өкмөт да күнөөлүү деп айтты. Андан тышкары журналисттер өз журналисттик ишин так аткарбастан жөн эле пресс-релизтерди кайталап калды деп айтты. Анан кээде мен айтып калам деди, дегеле жибербегилечи, эч кандай пресс-релизди өздөрү жазсын, өздөрү чыгармачыл болуп иштесин деп журналисттер. Менин оюмча туура айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 20 ноябрда акыркы 4 жылда коррупция менен күрөшүү алкагында мамлекетке 125 миллиард доллар кайтарылганын билдирди. Гөлдө 13 гектар жерди ээлеп 1 миллиард сомго бааланган Асыл Таш пансионаты мамлекетке кайтарылды. Мамлекеттик мүлк комитетин башкарып турганда ошентип айтылып атат да, экс-депутат Равшан Женбеков аны жакындарына каттатып койгон деп айтылды. Кумтөр ишканасынын билдиргенине караганда, ишкананын 3 жылдагы таза киришеси 1 миллиард 174 миллион долларга жетиптир. Тарыхый жана маданий мааниге ээ имараттарды ишкерлерге сатып жибериш керек деген экономика министрлигинин демилгесине Маданият министрлиги каршы чыгып, 18 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында ал мыйзам долбоорун күн тартибинен алып салышыптыр. Дагы талкуулайлы эметели көрөлү деп. 20 ноябрда президент Садыр Жапаров мектеп мугалимдеринин мыктыларына ар башка сыйлык тапшырды жана мугалимдерди келекелеген айрым ата-энелерди сынга алды. Ушулардын ичинен мына медиа форумга токтолсок, кандай дейсиз? Медиа форумда эми жеке менин көз карашымда бул да маанилүү иш болду. Биринчиден ошол эле кыргыз туусу азыркы эркин тоонун 100 жылдыгын атайын расмий түрдө көңүл буруп, анан бир топ убадаларды беришти, айтышты, маселен каражат бөлүп беребиз, чыгарабыз деп. Анан жанагы Эдил Байсалов, бир топ туура пикирлерди айтты. Ошолордун көбү ошол жерде отурган журналисттердин арасында кеңири колдоо тапты. Ал айтпадыбы? Негизинен силерди мокоткон,
калемиңерди окуткон ошо бийлик болуп калды. Муну айтпа, муну макта, муну жазба деп отуруп ушундай акыбалга келтирдик деп. Анан азыр эмдейт, эмгектенбей калышты. Жалаң ошо өкмөттөр, министрликтер чыгарган жанагы тараткан пресс релиздерди гана кайталап катасы менен кошо берип атат деп. Абдан көп нерсени туура айтты. Анан кийин жанагы областтык, райондук кестердин жабылып калышын да туура эмес деп айтты. Бизге дейт 10 000 тираж же болбосо 5 000 тираж дегендин, нуска дегендин кереги жок. Бизге жалпы улуттук бир 300 керек болсо 400 нуска менен чыгарган жалпы улуттук бир ушундай бир гезиттер керек. Биз эми колдон келишинче ошол эски ошол тажрыйбага кайтканга аракет кылабыз деп. Бул өзгөчө айылдан тиги элет жеринен келген журналисттерге аябай жакты. Жалпы баарыбызга эле жакты. Башында эле өзү ушундай кылып, аларды тим коюш керек эле. Анан кеч болсо дагы. Эми адашкандын айыбы жок айланып казыгын тапкан соң дейт го, өз үйрүн тапкан соң. Бийлик, азыркы бийлик жаманбы, жакшыбы? Ошол эски жакшы тажрыйбага кайтып келгенге аракет кылып атканын көрсөттү да. Негизинен бизге ошондой деп сездирди, негизинен ошондой таасир калды. Менимче бул дагы кубаттай турган, колдой турган көрүнүш. Мүмкүн жаңы жана ыкмалары менен жалаң эле кагаз түрүндө мүмкүн көп нускалуу чыкпайт. Бирок сайттарын түзүп, анан шарт түзүп берсе, жанагыдай айлыктарын көтөрүп, кече күнү жана 1,5 миллион сом берип атат, тиги кыргыз туусуна анан машина берип атат, жана Chevrolet. Ошо сыяктуу бир колдоп, аларды иштеп, негизгиси көңүл буруп турган болсо, алар иштейт эле да, табат эле жолдорун. Анан Эдил Байсаловдун дагы бир пикирин мен белгилеп, өтө белгилеп кетким келет. Ал айтты, ушу кыргыз үчүн, улут үчүн кандай болобуз, келечегибиз өссүн үчүн ошондой бир эмнеде талашып тартышып көрөлү, таңуулап улуттук баалуулуктарды көтөрүп деп. Жалпы эле Кыргыздын ушул мамлекетин өстүрүш үчүн, чыңдаш үчүн эмне кылуу керек, кандай кылуу керек, эркин ой менен ошол жерде талашып тартышып көрөлү. Анан ошолордон көп нерсе алса болот. Анан тартынбай, коркпой ушундай бир талкуу жүргүзө турган бизге ушундай бир аянтча керек деп атат да, деп айтты. Мунусу да туура да. Ар бир эми бул оппозиционер мунун тиги бийликке көз карашы туура эмес деп баарын четтей бергенде, менимче ал деле жакшылык алып барбайт. Болгону мамлекет үчүн, жалпы улут үчүн эмне деп айтасың, кандай кыялдарың бар, кандай ойлоруң бар, ошонун баарын айтып деп талкуулап турса, баарыбызга пайда. Биринчи кезекте бийликке пайда. Андан анча-мынча идеяларды алса болот. Жалпы элди өстүрүш үчүн дагы мунун чоң пайдасы бар да. Мына 60-шы жылдарда акындарга сүрөө деп мына кыргыз маданиятында чоң бир талкуу болгон. Бул маданият, адабият чөйрөсүндө. Ошонун өзү көп жагынан элдин, коомдун аң сезимин өстүргөнгө жардам берген. Адабий эмес, маданий жагынан дагы көп нерселерди ошондо билгенбизде. Ушундай бир гезит, ушундай бир басылма болсо, баары жакшы болот эле. Жалпы бир максатта болуп атса, талаш тартыш керек да. Сөзсүз керек чыгыш үчүн. Туура чечимдерди туура кабыл алыш үчүн. Мисалы үчүн мына мен эмени уктум эле, Нью-Йорк Таймс гезити. Жеке менчик гезит. Дүйнөдөгү эң абройлуу гезиттердин бири. Өкмөт, америкалык өкмөт бир нерсени туура эмес кылып атса, кээде ал жөнүндө дароо эле гезит бетине макала чыгарганын ордуна тигилерге айтат экен да. Ушундай болуп атат, көрдүңөрбү, мынандай ката кетип атат. Оңдогула, оңдобосоңор мына бир жума же бир ар кандай маселе боюнча ар башка убакыт го. Бир айдын ичинде оңолбосо биз анда жазабыз деп.
Антилер оңдоп салат экен, оңдоп салгандан кийин жазып кереги жок болуп калат да. Ушул сыяктуу тажрыйбаларды ушундайларды көбүрөөк колдонсо бизде. Анан тиги Эдил Байсалов айтпадыбы? Мунун идеясы туура эмес деп куугунтуктай берген туура эмес. Ал бизге пайда алып келбейт. Андан көрө ошонун акпы көкпү пикирин угуп, ошого жараша иш кылып турган туура болот эле деп. Ушул жагынан алганда, көп жагынан алганда кечеги форум мага жакшы таасир калтырды. Рахмат. Эми 3-чү топко өтсөк, жаңылыктардын 3-чү тобуна. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Минкап мүчөлөрү, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттик администрациянын кызматкерлери үчүн лекция окуп, жасалма интеллектти колдонгон мамлекеттер гана келечектин лидери болоорун жана Кыргызстан дагы ушундай лидер боло алаарын билдирди. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 22 ноябрда белгилүү азери журналист жана театр режиссеру Мехрибан Заур кызы Аликперзадеге тапшырылды. Өткөн жекшемби күнү 17 ноябрда Бишкектеги кино үйүндө Кыргыз киносунун күнү белгиленди жана биринчи кино таануучу Карман Ашымовдун еңбектери эскерилди. Түркменстанда өткөн Коркут Ата кинофестивалында түрк маданиятына кошкон салымы үчүн кыргыз режиссеру Замир Эралиев алтын медаль менен сыйланды. 21 ноябрда Бишкек административдик соту Бишкектеги троллейбус каттамдарын жоюуну токтотуп туруу жөнүндө чечим кабыл алды. Анткени жарандык коомдун өкүлдөрү сотко берген мэрияны. 2026 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо алкагында Кыргызстандын курамасы 19 ноябрда өз талаасында Иранга 2-3 эсебинде утулду. Ушулардын ичинен кайсы маселени талкуулап көрөлү? Эми жана жасалма интеллект маселесине кайрылып көрөлүм да. Аябай өнүгүп келет. Ооба, кече медиа форумда да көп айтылды бул жөнүндө. Эмне болот, анан кандай болот, анан келечекте гезиттер калабы жокпу, көп кесиптер калабы жокпу, ошого байланыштуу көп нерселер айтылды. Даяр болуш керек, антиш керек, мынтиш керек депчи. Анан эми бул жерде туура негизинен заман каяка баратса, өнүккөн өлкөлөр, коомдор каяка баратса, биз дагы ошол жака бир мөлчөр тутуп, ошол жака камыныш керек. Анан өзүнөн өзү капыстан келип калганда, баягы эркиндик келгенде анан эмне кылышты билбей. Ооба. Дөлөрүп калбастан акыл жыйнап ала турган учур келип атат. Менимче туура эле бул эми жанагы жасалма интеллект деген жасалма акыл. Азыр жасалма акыл, интеллект ырлар жаза баштады. Дүйнөлүк жанагы шедеврлерге теңеген, окшоштуруп, ошого теңешкен, ошонун деңгээлиндеги ырларды жаза баштады. Анан көп маселелерди колдонуп атышат азыр эми. Анан могу өзгөчө журналистикада, аяк буякта кээ бир кабарларды, кээ бир эмнелерди мына роботтор жазып атат деп айтып атышат. Көп ири жана менчик компаниялар, гезиттер, ошо Нью-Йорк Таймс баш болгон, Лос-Анджелес Таймс, ушул сыяктуу ири корпорациялар буларды активдүү колдонуп атат, баштап атат. Анан бул жасалма интеллект жөнүндө дүйнөдөгү философтор, интеллектуалдар бир пикир жок, орток пикирчи. Сөзсүз ушуну тутунгула, Кудайыңардай ушуга табынгыла, ушул гана силерди алдыңарга алып чыгат, андай мындай деп айткан эч ким жок. Баары айтып атат, бул жерде абдан этият болуш керек. Тияк буякты эске алып, анан кийин өнүктүрүш керек бул деп. Интеллектуалдардын арасында мондай бир жаңы термин пайда болду. Робокалипсис деген. Роботтордун кыямат кайымы. Себеби көп нерселер айтып атпайбы, теги роботтор ишке киргенде, жана жасалма интеллект толук компьютерлештиргенде, толук неткенде, бу кесиптердин баары жоюлуп кетет. Эчтеме калбайт. Баарын ошолор ээлеп алат. Жумуш, элдин баары жумушсуз калып калат. Анан андай мындай депчи. Анан америкалык бир физик бекен же эсимден чыгып калды, ошонун жакында мен китебин окудум эле, ошол кызык бир нерсени айтып атат.
ошол робокалипсистеги элдин баары апалаң тапалаң түшүп эле коркуп атат. Кесиптердин баары жоюлуп кетет экен, андай мындай деп. Анан ал изилдеп чыгыптыр. 60-жылдан 2015 жылга чейин, бүт эми ошол жаңы технологиянын заманы болду да, араны жүргөн учур болду. Ошондо карап көрсө, бир эле кесип жоюлуптур Америкада. Ал кайсы дебейсиңби? Лифттердин оператору. Калган кесиптердин баары турат дейт азыр. Иштеп атат, керек дейт. Мисалы үчүн машинка баскандарчы жоюлбайдыбы? Эми алар машинка баскандар деле жоюлду, бирок эми негизинен компьютерге келгенде, компьютер менен терип калды да. Анан ошолордун жеңгөн ошолордун ишин жеңилдетти компьютер. Анан бул дейт, мына бул робокалипсис келип калса, кыямат кайын болуп калса, анда бул анык бүлүк түшүрөт адамзатка депчи. Ошону жасалма интеллект пайдаланганда, ошону ашыра эле бир пир тутуп албаш керек. Баары бир кандай болсо, кандай болгон күндө дагы акылдын, адамдын акыл эси керек болот ошол жерге деп. Себеби бул роботтордо туюм жок да, сезим жок экен. Жок. Алар болбойт дейт. Ошон үчүн ал роботтор эч качан адамдын өзүн алмаштыра албайт. Ошон үчүн биз ушул учурдан пайдаланып роботторду өзүбүзгө гана кызмат кылганга үйрөтүшүбүз керек. Адамга каршы турганга буларды жеткирбеш керек деп. Эми бизде Айзек Азимовдун немеси бар эмеспи? Первое правило робота деп. Ой, ошондо Айбек Азимов ошондо мыкты жазылган да, канчынчы жылы жазылган, илгерки жыл. 60-жылы, 70-жылы. Ошолор. Ошолордо көп идеялар бар. Ошолордун азыр айткандар ошо мындай чындыкка чыгып атат да. Анан эми биздин Кыргызстанда да ошо жасалма интеллект жөнүндө көбүрөөк айтып атат. Көбүрөөк сөз болуп атат. Жогорку чөйрөдөн баары жакшы. Баары эми баягы замандын агымынан калбай ошого умтулайлы деген сөз. Бунун баарын кубаттаса болот. Бирок болгону муну пир тутуп албаш керек. Күнүбүз ушуга гана байланат, ушу роботторго. Болбосо эртең антебиз, минтебиз деген көз караштан кичине этият болуш керек да. Анын үстүнө бизде технологиябыз өзүбүздүн, жеке өзүбүздүн технологиябыз, Анчалык эмес. Анчалык эмес. Болгону жөн эле жанагы ошол IT чөйрөсүндө иштеген кээ бирлер атайын муну кээде апыртып жапыртып бир кызыкчылык үчүн деле пайдаланып кетеби деген сыяктуу бир кээде ойлор пайда болот. Ошого алдырбаш керек да. Текст жазганда балким оңой бир нерсени көп маалымат чогултуп келип бир обзор кыла турган керек болсо. Ушул маселе боюнча дагы бирөө айтыптыр. Роботко жаздырган экен, адамга жаздырса, ал сөзсүз дейт, өзүнүн бир несин кошуп коет дейт. Адам дейт, баары бир пикирин, өзүнүн жеке бир көз карашы болот, кирип кетет. А тиги роботко жаздырса, программа кылып, робот баарын туура берет дейт. Эч кандай нейтралдуу берет дейт, бирок концепциясы туура эмес болуп кагыштырып жибериши мүмкүн дейт. Бир компьютер башка бир жаңылыкты башкача берсе, интерпретация кылса, чагылдырса, экинчиси башканы чагылтат дейт. Эми азыр мен кээде ойлоп калам да, мына New York Times, Washington Post дагы башка гезиттерде бир топ эле ызы чуулар чыгып атпайбы? А кийин текшере келгенде көбү калп болуп атат, туура эмес болуп атат. Аны расмий органдар эч кимиси ырастаган жок. Анан кээде ойлоп калам, ушуну компьютер жазса керек деп. Анан ошон үчүн бул жагынан дагы ошол айтып деп турганыбыз жакшы. Баарын акылга салып, жете өлчөп бир кесиптеп, ушу Кыргызстандын пайдасына, жалпы элдин пайдасына, биздин экономиканын өнүгүшүнө, маданияттын өнүгүшүнө пайда батасы тийгендей кылып пайдаланыш керек да. Негизги эле маселе ушунда. Зыян тийбегендей кылып. Ооба, зыян тийбегендей. Рахмат, сизге убактыбыз да аяктап калды. Биз өтүп бараткан аптанын негизги жаңылыктарын талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто белгилүү журналист жана коомдук ишмер Эсенбай Нурушев болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.